Салам достор. Мен сиздерге азыр бот чамбо жөнүндө айтып бермекчимин. Бул жерде биз Инстаграмды бул ботко привязка кылып, задание келет. Инстаграм аркылуу задание аткарып, акча чыгарсак болот. Акчасы чыгып атат. Ал кантип иштейбиз ошол жөнүндө көрсөтүп бермекчимин. Ал үчүн биринчи эле мен ссылка берем. Ошо ссылканы бассаңар эле мындай телеграмга алып келет да. Анан ошол жерден старт дегенди басканда ушундай текст чыгат. Ошол учурда биз мына немени басабыз. Бул жерде ссылка турбайбы? Мына доступны по ссылке деп ушуну басабыз. Ушуну басып туруп, биз сайттан регистрация болобуз. Сайтка кирет. Сайтка киргенде мына жерде 3 сызык бар. Ушул менюну бассаңар, регистрация деп турат, регистрация дегенди басабыз. Бул жерлерге толтурабыз аты жөнүбүздү. Мира gmail.com дейт. Мира дегенди иштетишет экен. Анда башка ат жазабыз. Эгер логин занят болсо, башка логин коебуз. Пароль жазабыз сөзсүз түрдө. 8 тамга болуш керек. Баш тамга, кичинекей тамга, анан сөзсүз түрдө цифра коесуздар пароль түзүп атканда. Пароль дагы 2 жолу окшош кылып түзүп алдык. Андан соң я не робот дегенди басабыз. Согласен дегенди басабыз дагы. Создать аккаунт дегенди басып туруп, сохранить пароль дегенди сохранить деп коебуз. Эми бизге email адресибизге подтвердить кылыш үчүн ссылка барат. Ошол ссылканы биз басып подтвердить кылышыбыз керек. Ал үчүн мындай email почтага киребиз. Мындай экран басып туруп былдый тартканда бизге обновление болуп, жаңы смстер түшөт бул жака. Мынакей түштү. 16:46 азыр түштү. Ушул жерде биз ссылканы басып коебуз. Подтвердить мой email адрес. Подтвердить мой email адрес. Дегиз кетти. Подтверждение болду. Вы почти у цели. Подтвердить свой аккаунт и завершить регистрацию дейт. Подтвердить мой аккаунт деген басабыз. Подтвержден болду. Эми биз кайрадан Телеграмга киребиз. Телеграмга кирип, мына жерде өзүбүздүн Инстаграмдагы сүрөтүбүздүн бир ссылкасын алып келип коюшубуз керек экен. Любой публикациябыз жарайт. Ал үчүн Инстаграмга кирип туруп, менюбуздан, өзүбүздүн профилибизден бир сүрөттүн ссылкасын алып копировать этебиз. Мынакей сүрөтүм турган жерди басам дагы. Ушул жерден мисалы мына сүрөттү алам десем, мына 3 чекит турат. Ушул чокусунда ушуну басып туруп, копировать ссылку деген басып, андан соң мына жердеги Телеграмга коебуз. Мынакей пальцы менен басып турсак, вставить деген жазууну басып коебуз.
копирование кылбай калыптырмын. Мынакей. Чебитат. Копировать эткен текстти жөнөтүп так, азыр интернет жакшы болбой атат, бир аз. Мынакей, андан кийин окей, обновили информацию деп келет. Анда мына help деп өздөрү көк түскө боелгон ссылка жазып, ошону басасыңар. Андан соң Kiwi деп жазып, Kiwi номериңерди жазасыңар. Kiwi номериңерди жазып туруп, анан бул жерде получить задание get touch деп турабы. Проверить наличие дейт. Новых заданий нет дейт. Ушул жерден задание келет. Мынакей эң биринчи задание чыкты силерге. Могуну ушундай задание келсе, копировать этебиз. Киребиз. Эмелеки копировать этип алганды бияка коебуз дагы. Жөнөтөбүз, бул дайын текст да. Чыгабыз. Анан могу checks please деп базабыз, күтүп турабыз. Мынакей задание кетти. Получить новое задание. Мына бияка сообщение жазабыз. Кандай сообщение деп коем, комментарий жазабыз да, кандай эми ушу кийим жөнүндө жазабыз да, кийим жөнүндө жазабыз. Газы качество супер. Жөнөтөбүз, кайра чыгабыз дагы, текшеребиз. Мынакей. Ушинтип эле задание аткарып кете бересиздер.